Саламатсыздарбы? Мен Исраилова Гүлнур, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин мугалими жана Ига мода компаниясынын негиздөөчүсү болуп эсептелем. Биз бүгүн Москва шаарындагы Учкунбек Токторбаев студиясына чакыртканыңыздар үчүн чоң ыраазычылык. Бул Москва шаарына келип калганыбыздын себеби бизди кыргыз кербен тигүүчүлөр коому мода жумалык уюштуруп, ушул өзүбүздүн Кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн жана кийимдерин даңазалоо максатында ушул жерде жашап жаткан кыргыз жаштарыны тарбиялоодо айтканда чоң Кыргыз эли, бүгүн биз Москва шаарында Учкунбек телеканалында коноктобуз. Биз кечээки күнү кыргыз кербен тигүүчүлөр коомунун мода жумалыгын баштадык буюрса. Ошол мода жумалыгына катышып, жана ошондой эле бул көргөзмөгө өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди алып келдик. Менин аты жөнүм Камбарова Асылжан. Мен Кыргызстанда Подиум мода үйүнүн жетекчисимин. Жана ошондой эле Асылжан деген бренд менен кийим чыгарып келем. Көбүнчө кийимдерди улуттук кийимдерге басым кылып, улуттук стилдеги, улуттук колориттеги кийимдерге басым кыламын. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул жерде көбүнчө курак менен иштешип келемин. Кербен тигүүчүлөр коомунун алгачкы ачылуу аземине кол өнөрчүлөрдүн аталган тобу, ошондой эле кийим тиккен уусчулар менен бир тайпада келип салтанаттуу ачылуу аземинде өзүбүздүн колубуздан жасалган буюмдарды көрүүчүлөргө тартууладык. Мен Москва шаарында Учкунбек Токторбаев студиясындамын. Эми биздин негизги бул жака келгенибиздин негизги максаты ошол Кыргызстандагы баардык кол өнөрчүлүктүн түрлөрү боюнча көргөзмөгө катышып, ушул жайылтуу биздин кол өнөрчүлүктүн ар кандай түрлөрүн. Мен бул кол өнөрчүлүк боюнча килемчилик деп коет бизде. Негизинен Баткен областында килемчилик аябай өнүккөн. Ошол килемчилик боюнча алектенемин. Бул иш менен менин экинчи кесибим болуп эсептелинет. 15 жылдан ашык убакыт болду ушул кесип менен алектенгениме. Азыркы мезгилде мен өзүмдөн кийинки жаштарга ушул килемчиликтин түрлөрүн согуу боюнча үйрөтүп келем.